Шаар жана айыл өкмөттөрдүн карамагындагы муниципалдык ишканалардын кызматын жакшыртуу жана өнүктүрүү үчүн колдоо көрсөтүлөт. Долбоор жергиликтүү өз алдынча башкаруу багытында иш алып барган эл аралык уюмдар менен каржылык институттар тарабынан ишке ашырылмакчы. Бул боюнча айыл өкмөт башчыларына, мэрлерге жана акимдердин катышуусунда семинар өткөрүлдү. Анда келерки жылдагы пландары каралып, аларды ишке ашыруу боюнча талкуу жүрдү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин маалыматында долбоордун алкагында 1020 айыл өкмөт башчы, 244 муниципалдык ишканалардын кызматкерлери атайын окутуулардан өткөрүлөт. Белгилей этсек, быйыл жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө жана калктын жашоо сапатын жакшыртууда 13 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жарандар тарабынан түзүлгөн 37 топ долбоордун алкагында жардамдарды алышты. Бүгін дағымнан бізден бөлік мамлекеттік органдар менен биргеликте, бізден эларалык партнерлермен биргеликте бәкат соғылып, біз бүгінгі осы кеместердің үстінде іштерді талқылатабыз. Мисалы, бүгінгі бандай актуалды болса, бұл бәлки муниципалдык ишканалар. Алар кантип түзүлүш керек, кандай болуш керек деп, ушун баардыгы бүгүнкү кантип иштеп атат депчи бүгүнкү ушунун баарын биз талкуулайбыз. Андан кийин келе жаткан 25-жылга пландарды түзүп атабыз.